Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Зуура Сооронбаева эжекебиздин «Жетимдер» аттуу чыгармасы. 8 бөлүм. Эртеден кечке эркек балдар кызылча казуу менен алек болсо, кыздар аны уламкысын улам чогултуп сабагынан ажыратышат. Айтор эч кимисинде тыным жок. Эмгек менен алпурушуп жүрүп, күндүн кандай өткөнү да билинбейт. Башкаларга караганда Толкун санаачыл экен. Кажы ужуну анчалык каалабайт. Көп сүйлөгөндү жактырбайт. Ал абасты өзүнчө ойлоп, өзүнчө кыялданып жүрүүнү не бир кымбат нерселерден жогору баалайт. Менин абасым, менин алтыным, мен сени кандай сагынып жүргөнүмдү билесиңби? 6 саның аман тирүү келер бекенсиң. Согуш бүттү. Душманды жеңдик. Жакында үйгө барам деген катыңды окуур күнүм болор бекен, деп күңгүрөнөт. Абасты кошуп ырдаган болот. Агарнап өзүнчө ыр чыгарат. Анан анын кыялы бир заматта согуш талаасынан, абасынын жанынан закымда учуп отуруп, жоларка өзүнүн өсүп өнүп бойго жеткен бир тууган айылына келип токтойт. Бир кезде ошол жерден өз көзү менен көргөн эмгек талаасын, өз үйүн, өз мектебин, абасын көз алдына элестетет. Энеси Зайраканга азык жеткирүүнү шылтоолоп, жумуш жасап жаткандардын үстүнө барууну сонун көрүүчү. Ошондо кышкыбоз уландар менен кыз келиндер. Толкундун көзүнө кудум эле биринен бири өтүп, клубдук сахнага чыгып жаткан чыгармачыл чоң коллективге окшоп көрүнүүчү. Жүрөктү толкутуп, делебени козгогон ошол күлкүлөр, ошол ырлар, ошол обондор Толкундун кулагына бекем сиңип калгандай, кайра баштан угулуп, алардын ар биринин элеси көз алдынан тартылып өтө берет. Жазыгы жок жаш жүрөк ошентип өмүрүндө бир келип кеткен ажайып күндөрүн кумарлана ойлоп отуруп, өзүн башка дүйнөгө келгендей сезет. Эненин сүйкүмдүү, мээрбан элесичи. Ана Зайракан кубанычы койнуна батпай, дүйнөсү түгөл болуп албырып отурган кызын элжирейтиктейт. Кана, кызгалдагым, эми сен бирдеме деп шыдыр айтып жибер, дейт ал. Толкун энесинин сөзүн эки кылуучу тартынчаак кыздардан эмес. Забойщикти, кызыл атчандарды, кызыл жоолукчанды таза шаанисине келтирип ырдап берет. Анын сыбызгыдай ичке, балалык назик үнүнө башкалардыкы кошулуп, айлананы магдыратып, ачык асманды көздөй канат күүлөп, күмүш кирпик күндү көздөй фонтандай атылат. Ооба, анда эч кимдин кулагы да, көңүлү да, өзү да ырдап-ырга, күлүп күлкүгө тойбогон укмуштай бир доор белем. Анан калса, ошол согуштун алдында өсүп, бойго жеткен жигиттер менен кыздардын сонун-ай. Же алар чындыгында эле сүйүү менен күлкүдөн ширелишип, эмгек менен адамкерчиликтен баар таап, жазгы көктөмдө гүлдөгөн жоогазындын гүлүндөй дүркүрөп текши ачылган бир учур белем. Эки алаканын оту менен бетин басып Толкун токтой калат. Кайда ошол гүлдөр? Кайда ошол жигиттер? Согуш башталгандан берки аз эле күндүн ичинде эмне деген эр азаматтар жок болуп кетти. Кыз көз жашына ымдашкан алаканын жалбыракка сүртөт. Өзүнөн өзү бакырып ыйлагысы келет. Согушка жөнөп жатабыз деген бойдон абастан кат келе элек. Бирок кыз абасты башка үчүн эмес, өзү үчүн өлбөй тирүү келчүдөй сезет. Ал Толкун үчүн жашап, Толкун үчүн от аралап, кан кечип, ажалга моюн бербей, бакыт үчүн салгылашып жүрсө керек. Кыз ушинтип ойлойт. Зайнидин 40-тын кырына барып калган кара торусунан келген сулуучумак жигит эле. Ал бир жагына кыңырайып басуучу.
кедей жаштарынын тобуна кошулуп байларды тапкатары жоюуга катышкандыгы үчүн өз жазасын душмандан ушинтип алган. Алар бир экен. Ошондон кийин эки кабыргасын алдырып салып, жебете кешпирине өңү түсүнө караганда жаш жигиттей көрүнүүчү. Анын эмгекке бышкан темирдей чың денесин, али бырыштан кабарсыз чырымталдуу жүзүн көргөн киши 30-35тен ашыкты берүүчү эмес. Ал адамга жакшылыктан башканы ойлобогон, боорукер, анча мынча ишке оңойлук менен жеңиле бербеген токтоо, ойбаган калың жигит эле. Согуштун 2-жылында аны облонунун башчысы кылып дайындашты. Эмгекти ичкен ашындай жогору баалаган, иштесе эт бетинен кеткен Зайниддиндин мойнуна дагы бир залкар жумуш жүктөлдү. Азыр ал көл айланасындагы эл картуу ишинен тышкары бир районду бүтүндөй шефке алган уполномочен. Бүгүн Султанбек устаканадан кабагы бүркөө, маанайы пас келди. Ал үй бүлөсүнө күтүлбөгөн суук, жаман кабар угузду. Зайниддин бир жумадан бери эч жерден табылбай жатыптыр. Не өлүүсүн, не тирүүсүн билген киши жок, деп айылда дүрбөлөң түшүп жатат, деп мурутун чыйратып, кабагын карыш салып отурган Султанбекке толкун менен зайраккан сөнө тиктешти. Зайниддин өткөн дем алышта толкунга келип учурашып, алабалын сурап, бир чай кайнамча отуруп кеткен. Эгин төгүү компаниясына карата жүргөнүн айтып шашып аттанган. Атанын уккан сөзүнө караганда түн жарымы ченде эгин тарткан арабакечтер жолдон көргөнмүш. Зайниддин аларга саргамыштын оюнан кезигишиптир. Ал атчан шаарды көздөй кетип бараткан болуучу деп айтышыптыр. Султанбектин үй бүлөсү Зайниддиндин жок болушун Саматтан да шек кылышты. Бирок көз менен көрбөгөндөн кийин кулак менен уккан этээрим иш сөздү чындыкка чыгаруу кыйын эле. Бирме-бир жигитке бой бербөөчү Зайниддин кантип эле Саматтан өлүп кетсин? Балким ал өз жумуштары менен башка жакта жүргөндүр. Ылайым ошондой болуп, аман эсен келип калар күнү кайда. Жамандык жерге жатмак беле. Зайниддиндин жоголушу бардык жерге чуу түшүрдү. Жекеле райондун эмес, областтык, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жерлерди кыдырып, Зайниддиндин артынан изилдөө салып жүрүштү. Жол аркка келип, Саматтын тайкелеринен баштап Султанбектердин үй бүлөсүнө чейин түшүнүк кат жаздырды. Бирок бул аракеттерден эчтеке чыккан жок. Зайниддин бул жерге убактылуу келип кеткен келгин куштан бетер, өлүү тирүүсү билинбей, ың-жыңсыз жок болду. Уламдан улам иш аяксыгандан аяксып, жоголгон кишинин изи сууп баратты. Айылдан келген каттар жалпы жонунан бир түрдүү жазылат. Жердештери кимдерди аскерге узатышканын, канча кара-кагаз келип, кайсыл кишилерди угузганын, баласынан ажыраган ата-эненин кайгы касиретин, жесир калган аялдардын муң зарын, жетим калган балдардын түгөнбөгөн көз жашын, анан дагы толуп жаткан эмгектеги оор түйшүк, орчундуу иштер жөнүндө жазышат. Толкун каникул аяктап окууга келгенден бери жүрөк эргитип, көңүл көтөрө турган бир дагы кат ала элек. Дагы бир келген каттан Зайниддиндин ошол бойдон дайынсыз жоголгонун билди. Институтта окуу менен практика тең жүрүп жаткан кез. Студенттер Фрунзеге жакын бир колхоздо практикада жүрүп, кечээ келишкен. Бүгүн алардын группасы лабораториялык кабинетте иштешмек. Жогорку окуу жайына келгенден бери эрте туруп, кеч жатып көнгөн эмгекчил, сарамжалдуу Толкун үрүл-бүрүлдөн туруп, кирдеген кийимдерин жууп жайган. Ал мончодон келгенде курдаштары толук туруп бүтө элек болчу.
коңур кургак кылып майга куурулган карындагы талкандан 2 чоң кашыкты кружкасына салып, кайнак суудан үстүнө коюп, туз татытып ичти да малдардын оорусунун анализин чыгаруучу лабораториялык кабинетке кетти. Бул Толкундун лабораториялык ишке кадам шилтеген биринчи күнү болчу. Кабинетте жандуу кыймыл өкүм сүрөт. Үстүлөрүнө ак халат, баштарына кагаздай аппак такыя кийген лаборанткалар, практиканттар менен мугалимдер. Кичинекей сүйрүсүнөн келген 4 бурчтуу айнекке тийгизилген уйдун канын карап жаткан лаборантка колундагы лупаны катарында отурган Толкунга сунду. Кара муну. Кыз бир көзүн жумуп, бир көзү менен лупаны кадала тиктеди. Ой тобо, палочкалар кадимкидей кыймылдап жүрөт. Кара буларды, жайма-жай жылып баратышат. Сен бруцеллез менен ооруган уйдун канындагы палочкаларды көрдүң. Эми ага кайсы дары кандай таасир берерин байкап тургун. Бул оору дегениң мал менен адамда бирдей өнүгөт. Туура берилген дарылар адамдар сыяктуу эле малга да укмуштай таасир берет. Демек, кандай гана болбосун, малды дарылоодон мурда анын оорусун алдын ала табыш керек. Андан кийин дарылоону ошого жараша жүргүзүү талапка ылайык болот. Мен сага кайсы суюктуктун, башкача айтканда кайсы дарынын кайсы ооруга кандай таасир берерин практика жүзүндө көрсөтөйүн. Лаборантка жанындагы чоң бутылкага коюлган, боорунда латынча жазуусу бар тунук суюктуктун оозун ача баштады. Ушул мезгилде ары жактан эшикти жарым ачып, Султанбекова ким, чакырып коюңузчу, деп кимдир бирөө баш бакты. Толкун орто жашап калган ак жуумал, орто бойлуу, бейтааныш аялга бүткөн бою менен бурулду. Султанбекова менмин. Кандай жумушуңуз бар эле? Кол коюп берип, мына бул повестканы алыңыз. Кыз таңдана түштү. Столдон туруп аратып сурады. Повестка дейсизби? Ал ийинин куушура берип, эшик алдында өзүн күтүп турган аялды көздөй ылдамдай басып жөнөдү. Бул кагаз кайдан, апа? Республикалык прокуратурадан. Прокуратурадан? Таңдана түштү. Кызык, прокуратурага чакырылгандай. Менин эмне күнөөм бар экен? Сенин оюңча жалгыз эле күнөөлүү кишилер чакырылат деп турасыңбы, кызым? Ар кандай иштер боюнча чакырууга мүмкүн. Повестка алып келген аял Толкундан көзүн албай кадала тиктеди. Ал кандайдыр тааныш кишисин көргөндөй күдүктөнүп турду. Эмне үчүндүр кыздын жүзү жылуу да, тааныш да учурайт. Кол коюш керек дедиңизби? Ооба, мына бул жерге. Китепченин ичиндеги Султанбекова деген фамилиянын тушун сөөмөйү менен басып көрсөттү. Бул өз фамилияңыз байланайын. Кол коюуга камынып, жаңыдан үңүлүп бараткан Толкун башын ылдам көтөрдү. Өзүмдүкүнөн башка дагы кандай фамилиям болууга мүмкүн? Бир чети таңдана, бир чети чочулай сурады. Кечир, кызым, жайынча эле сурай калдым. Сен биздин прокурорго өтө эле окшош экенсиң. Ал абдан маатур жигит. Балким... Толкун аялдын сөзүн жактырбагандай кыртыштай түштү. Коюңузчу, апажан, жер жүзүндө окшош кишилер менен окшош фамилиялар азбы? Китепченин бетин жаап, ээсине берди. Ал машинкага басылган кагаздын бүктөөсүн ачып, окуп бараткан калыбында артына кылчайды. Аял баягы турган жеринде кыймылсыз дагы эле Толкунду ээрчи тиктеп турган болчу. Кош, кызым. Кайыр, саламатта болуңуз. Толкун прокурордун фамилиясы менен менин фамилиям окшош болсо керек деп ойлоп жылмайып койду. Бирок прокуратурага чакыруудан да алиги аялдын көз карашы Толкунга кооптуу болду. Кыздын оюна күтүлбөгөн жерден коркунучтун үстүнө коркунуч келе баштады. Кайсыл жагынан күнөөлүү болуп калдым экен деп өзү жөнүндө ойлоно берип эч нерсе таппады.
Акыры анын шектенүүсү Саматка, анан Зайниддинге келип токтоду. Кыз эртеси 10го жакын республикалык прокуратурага орношкон мекемеге барып кирди. Бир эшикте юридикалык тергөөчү, экинчисинде прокурордун жардамчысы, тергөө бөлүмүнүн башчысы деген жазуулар илинип турат. Анын бет маңдайындагы граждандык иштер боюнча прокурор деген жазуудан өтүп, аябаган чоң тамгалар менен бадырайта жазылган прокурор деген жазууга көз кадалды. Кыздын жүрөгү опкоолжуй баштады. Бир заматта эки бети кулагына чейин оттой жанып чыкты. Алакандары менен ысыган бетин басып койду. Анын көзүнө бул жер коркунучтуу суук болуп көрүндү. Арт жагынан адамдардын дабышы чыкты. Толкун үрпөйгөн калыбында бир жагына очолой берди. Ал милициянын формасын кийген лейтенанттын бир жигитти алып келатканын көрдү. Алар эч жака буйдалбастан түз эле прокурордун үстүнө кирип кетишти. Толкун жанакылар кирип кеткен эшиктин алдына жакын келип токтоду. Ичкериден тыкылдаган машинканын үнү чыккансыйт. Анан ага кирсемби же эч кимге көрүнбөй эле ушул жерден кайра кетип калсамбы дегендей тышка чыгуучу узунчасынан кеткен коридорду бир карап коюп ден дароо боло түштү. Кыз ушинтип чайпалып турганда алдындагы эшик ачылып, андан бир топ кагаздарды кармаган, чачы кыркылган жаш кыз чыга келди. Кыз Толкунду бир карап алды да: саламатсызбы? Сиз кантсе да Нурлан Чокоевичке келсеңиз керек, деди жакын кишисин көргөн адамдай жайдарылана. Толкун сөз айтпай колундагы повестканы суна берди. Секретарша кагазды окуп сустайды. Өзүнүн ойлогон ою айкашпай калганына өкүнгө түсүп, сөөмөй менен эрдин басып, Толкунду бир демге тиктеп турду. Толкун кыздан каргылданып сурады: Мени мында эмнеге чакырышканын билбейсизби? Келгенин жарым саатча болуп калды. Айтыңызчы, бул кагаз боюнча кимисине кирем? Сизди прокурор өзү чакырыптыр. Кирип отуруп туруңуз. Ал кишинин үстүндө адамдар бар. Бошогондо келгениңизди айтам. Рахмат, мен ушундай эле туруп турайын. Алиги кыз кайра чыкканда Толкундун дагы бир аз күтөөрүн айтып коюп кирип кетти. Прокуратурага келген адамдар көбөйө баштады. Бири тигил эшикке кирсе, бири бул эшикке кирип жатты. Санаасы тынбай өзүнөн өзү чочулаган кыз скамейкалардын эч бирин байкабаган немедей аркы терки басып жүрдү. Ал өзүн ушул жерден эле күнөөлүү киши катарында кармап, кайдадыр алып барып камап коюучудай болду. Бара-бара өзүнөн өзү ыйлагысы келип, жүрөгү туйлай баштады. Бүткөн бою калтырап, көңүлү чөктү. Султанбекова жанакы келген лейтенант менен берки кишинин качан чыгып кеткенин да байкаган жок. Алиги кыз тыпылдай басып, эшикти ача берип мынтти: Сизди прокурор сурап жатат, кириңиз. Толкундун жүрөгү уруп, бүткөн бою калтырап кетти. Секретаршанын артынан ээрчи кирип, буйдала түштү. Өзү кире турган кабинеттин эшигин бир карап алып, прокурордун үстүнө шыдыр басып кирүүдөн жалтанды. Жоолугу менен пальтосун илип, көзгүгө каранып, боюн түзөгөн болду. Коркунуч улам ага жакындап келаткандай туюлду. Боюнун калтыраганын басмакчы болуп, бир азга буйдалып калды. Акыры өзүн өзү токтотуп, эшиктин туткасын кармады. Эки кабат бүктөлмө эшиктин бирөөнөн сала бирөөнү ачып өтүү Толкунга ок эле чоң түйшүктөй сезилди. Ал мурда мындай эшикти эч качан көрбөгөн адамдай буйдалды. Эшиктердин аралыгындагы секундтук ала көлөкөлүү түнтүктөн өлгөн талганда суурулуп чыккандай болду. Ичкери эшик ачылганда прокурордун таза жарык бөлмөсү көзүнө сүрдүү да, жылуу да учурады.
оң колундагы таякка салмагын сала, сол колу менен терезенин кичинекей форточкасын ачып жаткан узун бойлуу, кең далылуу, түндөй кара чачы уйлгуган жигиттен башка бул жерде дымыр эткен жан жок эле. Жаңы ачылган айнектен керимсел соккон чыкыроон аба бөлмөгө алкынып кирди. Жигит таза абадан аптыга жутуп жаткандай энтиге түшүп, көөдөнүн кере дем алды. Толкун да унчукпай анын артынан телмире тиктеди. Жигиттин бир бутунун майып экенин байкады. Бечара бул дагы согушка барып, бир мүчөсүнөн ажырап келген экен, деп ойлоду. А жигит болсо алыска, ала тоонун ак кар көк муз баскан бийик чокуларын издеп жаткансып, мүрүсү сынган жаралуу алгыр бүркүтчө кызга далысын салып тура берди. Бир окумда ал төш чөнтөгүнөн кичинекей күрөң таракты алып, коюу кара чачын бир нече ирет артын көздөй тарап туруп, кайра аны үйлөп тазалаган болду да ордуна салды. Телефондун шыңгыраган үнү жигитти уйкудан ойготкондой болду. Ал бурулуп телефондун трубкасын ала берип, эшик алдында үнсүз селейип турган Толкунду көрөр замат трубка колунан ыргып кете жаздады. Жигит телефондон чыккан үндү укпаган кереңдей трубканы рычагга шак илди да, акыл эсин жоготкон оорулуу адамдан бетер өңү кубулду. Прокурордун бакыракай коймолжун кара көздөрүнүн агы канталагансып, чанагынан чыгып кетүүчүдөй болуп турду. Карегине бирдеме туруп калгансып, кол жоолугу менен көзүн кайра сүрттү. Толкундун бүткөн боюн муздак тер басты. Эмне кылаарын билбей турду. Жигит кызды көздөй таягын салмактуу таштап, бутун алдыга шилтеди. Аны ач көздүк менен бүшүркөй карады. Агыз болсо коркууну да билбей, жигиттин сүрүнөн апкарып, прокурордун жүзүнө кадала карап дел болуп турду. Рахат. Жигит далбастай түшүп, кандайдыр олку-солку өңдөнүп, үнү буулуп чыкты. Кыздын көзүнө тигил кишинин бүткөн бою калч этип титиреп тургандай туюлду. Сенсиңби, боорум? О, мен эмне деп жатам? Сен Рахат эмессиң го. Анан мен кимди көрүп турам тобо? Деп ойлоду жигит, чайпалган денесин зорго токтотуп. Толкун эшикти көздөй аста жылып кетенчиктеп баратты. Мен Рахат эмесмин. Сиз эмне деп жатасыз, жолдош прокурор? Я, ошондойбу? О, жараткан, чын эле башка кызсың, Нурлан сендиректей түштү. Ал маңдайынан чыбырчыктай түшкөн майда терден көтөрүлгөн ысык бууга думугуп бараткансып, эки колдоп галстугун ылдам бошотту. Бети арчысы менен өңүн желпип, чекесин сүрттү. Эз болгон немедей Толкунду тиктеп, бир орунга жансыз турду. Кыз столдун үстүнө титиреген колу менен повестканы таштады. Прокурор көргөн көзүнө ишенбегендей бирде Толкунга, бирде өздөрү жиберген кагазга алмак-салмак тигилди. Анан чайпала түшүп, ордуна барып отурду. Салаалаган кош колу менен эгин жөлөп, эки чыканагы жазуу столуна кадалган бойдон кызды бир далайга тунжурай тиктеп отуруп, оозун кыбыратты. Отуруңуз. Фамилияңыз ким? Султанбекова. Кыз орундукка коомай отуруп жатып сүйлөдү. Атыңызчы? Кыз эчен тигил повесткада бардыгы жазылып турбайбы деп айтмакчы болуп, оозун камдап баратып, кайра унчукпай сураган суроосуна прокурорду карабай туруп жооп берди. Атым Толкун. Канча жаштасыз? 18-де. Ата-энеңиз барбы? Бар. Кайда турушат? Колхоздо. Эче бир туулгансыз? 4. Сиз Султанбектин өз кызысызбы? Кыздын көзү алаңдай түштү.
Эмне үчүн мынтип сурадыңыз? Атам да, энем да өзүмдүкү. Мен алардын кара чечекей болгондо да тум баласымын. Нурлан толкундуу кусалуу, армандуу көздөрү менен шектене карап бүшүркөй берди. Ал карындашы Рахатка союп каптагандай окшош эле. Ал эми өзүнөчү. Толкун Нурланга да коёндой окшош болчу. Сүйлөгөн сөзү, жылаажындай чыккан назик үнү кадим эле Рахаттыкындай. Толкундун үнү чыккан сайын Нурландын жүрөгү Рахатты уккандай сызыла түшүп жатты. Анын шырыктай болгон мүчө түзүлүшү да ушул алдында күбө катарында чакырып отурулган бейтааныш кыздыкындай эмеспи? Өз карындашынын сүйкүмдүү сөлөкөтү бет маңдайында турду. Коймолжунунан келген бажыракай сурмалуу көздөрүнө жарашып, кулакты көздөй сызылып кеткен көөдөй кара каштары, жазы маңдайы, бир аз таноолуу келген кырдач мурдун, анан анын жылдыздай жайнаган жайдары мүнөзү көз алдына тартылды. Толкун менен жанаша турган Рахаттын ушул окшош портрети жүрөгүн толкундатып жатты. Бул мен эчагы өлдү деп түңүлгөн кичинекей токушум болуп жүрбөсүн. Анын алгыр, кыраакы көзү толкунду тиктегенден тиктей берди. Жүрөгүнө ноолактап, көңүлүнүн көмүскөсүндө эчак унутулуп калган кичинекей бир ишти жигит эсине даана түшүрө албай буйдалып жаткансыды. Токуштун калы бар беле? Нурландын кулагына карындашын алдыйлеп отурган энесинин сөзү угулду. Атасы, карасаң токушуңдун калын, анан калса кол менен жасагансып бетинин отунун алдына түшүптүр. Кийин айнектин үстүндө жаткан кожогаттай болуп, чырайына чырай кошуп турар бекен дейм. Атын калбүбү койсок болмок экен. Кыямат кайын болгондо адамдар эмне болгонун эстей албай, же бирин-бири тааный албай убара болор имиш. А мен болсом, элчилеп убараланбай эле токушумду калынан таанып алам го. Нурлан башын мыкчый кармады. Ал андан ары айылдан кетип бараткан биринчи күнүн эстеди. Никанор Васильевич менен Сыдык Исмаиловду да көрдү. Эч нерседен бейкапар ойноп отурган кичинекей токушту жерден көтөрүп ала коюп, көкөлөтү айландыра берип, анан бооруна кысып алды. Эки бетинен алмак салмак өптү. Тамагынан кумары тарабай, ичи элжиреп жыттагылады. Мени сагынбай жүргүн, жарайбы? Анан дагы баякы балдар үйүндө карындашы Токуш менен энеси Шайымкүлдү өлдү деген сөз. Же энеси өлгөндөн кийин Токушту бирөөлөр багып алды экен. Анда Сыдык агай тирүү карындашымды өлдү деп билбей туруп кантип жалган айтты? Жок, алар эчак өлгөн. Сыдык байкем эч качан калп айтпайт. Кантип эле ач бел куу жондо энеси өлүп, кызы тирүү калсын. Жигиттин ою туруктуу жыйынтыкталбай, санаасы сандап жатты. Анын көзүнө кандайдыр бир белгисиз кишинин элеси тартылды. Ал энесинен ажырап, өлүм алдында солуп жаткан кичинекей Токушту чапанынын этегине ороп, бооруна кыса кучактап алып, желдей сызып келаткандай сезилди. Ушинтип өлүм менен өмүрдүн ортосунда кантээрин билбей салгылашып жаткан учкул кыял Нурланды улам бир жака үмүткөр жетелеп жатты. Толкун Нурландын табышмактуу кебетесин таңдануу менен эси ой карап отуруп, айсыз караңгыда баратып, жолдон чыгып белгисиз жака бет алып, туюкка капталган адамдай болду. Рахат дегени ким болду экен деп ойлоду. Деги бул кишинин дени сообу? Кыз бул жерден эптеп чыгып кеткиси келди. Уктаса түшүнө кирбеген шумдуктуу сөздөрдү айтып отурган ушул табышмактуу сулуу жигиттен көз далдоо болууну ойлоду. Толкун ордунан турду. А Нурлан болсо башка жерде, башка үйдө, мындан көп жылдар мурун алыста калган кичинекей карындашын издеп жүрдү.
Кыз бул жерден эптеп чыгып кеткиси келди. Уктаса түшүнө кирбеген, шумдуктуу сөздөрдү айтып отурган ушул табышмактуу сулуу жигиттен көз далдоо болууну ойлоду. Толкун ордунан турду. А Нурлан болсо башка жерде, башка үйдө мындан көп жылдар мурун алыста калган кичинекей карындашын издеп жүрдү. Эшикти этият ачканга болбой, каалга кыйч эте түштү. Кыз босогого бутун уруп алды. Нурлан ордунан октой учуп турду. Сиз кайда? Кетем. Жигиттин көзү чайттай ачылды. Токтоңуз, сиз менен иш боюнча али эч нерсе сүйлөшкөн жокмун. Кандай иш боюнча дейсиз? Башыма эч нерсе түшпөй турганын көр. Жигит ойлоно түштү. Анан ал кайра келип отурган Толкундун жанына таягын жумшак такылдатып жакын келди. Кыз үрпөйө түшүп, орундугун артка жылдырып бүжүрөдү. Менден коркуп жатасыңбы? Нурлан эми сиз дебей сен дегенге өттү. Кыз үн катпай башын жерге салып, столдун үстүндөгү жашыл жабуунун четин кармалады. Нурлан анын маңдайынан сылап эркелеткиси келди. Учтарына кызыл лентадан бант байлаган эки өрүм узун кара чачы билектей болуп, орундуктун арт жагында бүктөлүп жатты. Жолдош прокурор, окууга баруучу мезгилим болуп калды. Мүмкүн болсо кетүүгө уруксат этиңиз. Ал муну калп айтты. Сабакка барууга али эрте болчу. Ушул маалда секретарь кыз эшиктен баш бакты. Нурлан Чокоевич, сизге кирүүгө кишилер келип сурап атат. Азыр эч кимди кабыл ала албайм. Үстүндө киши бар де. Түштөн кийин келишсин. Бир жагынан телефондун үстүнө телефон шыңгырап, Нурлан аларды болуп, сөздөр улам үзүлүп жатты. Карап отуруп, кыз тажапта кетти. Нурлан Толкунга кайсы сөздөн баштоону билбей, эңги-деңги болуп турду. Экөөбүз бир тууганбыз. Сен менин жоготуп таппай жүргөн. Жок, андай да эмес. Качандыр тентип жүрүп, ачкадан өлгөн карындашым токушума окшош экенсиң деп айтамбы? Мындай жагымсыз, суук сөздү айтууга кандай акым бар? Башка, такыр башка, ата-бабам тааныбаган чоочун кишинин кызы болуп отурса. Эмне деп айтсам? Чын эле бөтөн эл, бөтөн кызбы? Анан эмне үчүн менин рахатыма окшош? Прокурор кызды чачынан сылап турганын байкабай калды. Толкундун жүрөгү алып учту. Бейтааныш жигиттин жумшак колдору тийген сайын кыздын денесин кандайдыр белгисиз күч бир эсе толкутуп, бир эсе дүркүрөттү. Жолдош прокурор, мен кетишим керек. Ал Нурланга кылчая карап кайталап өтүндү. Ордунан турмакчы болуп козголду. Отур, азыр кетесиң. Атым Толкун дедиң беле? Ооба. Мен сенден улуумун, туурабы Толкун? Улуулук иретинде бир сөз сурасам капа болбойсуңбу садага? Кыз Чокоевдун оозунан кандайдыр жагымсыз сөз чыгып кетеби дегенсип мостое түштү. Ал ушул секундта абасты эсине түшүрүп турган. Жок, мен сени эч кимге алмашпайм. Согуш бүтүп, аман эсен келсең, ушул прокурордой болуп, бир столду кучактап отураарыңа ишенем. Алтыным абасым, экөөбүз көрүшө турган бактылуу мезгил качан болор экен? Мен сени сагындым. Сен да мени сагынып жүргөн чыгарсың. Кагылайын, эмнеге унчукпайсың? Мен сенден сөз сурап жатпаймынбы? Кыз көзү чоктой кадалып турган. Прокурордон тайсалдап, терезе жакты карамыш болуп күңк этти. Айта бериңиз, угуп жатам агай. Экөөбүз мындан ары ушундай сүйлөшөлү Толкун. Мен сени сиз дебей, сен деп жүрөйүн. А сен болсоң мени жолдош прокурор дебей, Нурлан байке деп жүр. Жарайбы?
Нурлан байке деп жүр дейсізбе? Кыз таңдана сурады. Ооба, байке деп жүр деп жатам. Не болуптур? Улуусун кичүүлөр ошентип айтат да. Же силер жакта андай эмеспи? Толкун буйдала түштү. Ал ичинде Нурлан байке деп койгондун эмне жамандыгы бар экен? Улууларды урматтап, байке, абаке деп айтуу кичүүлөрдүн милдети да, деп ойлоду. Макул. Анда ошон үчүн кол алышып коелу. Экөө кол алышты. Менин атым Нурлан, унутпайсыңбы? Кыз күлүп жиберди. Анын эки ууртундагы чыпалак басым кичинекей чуңкуру чыга түштү. Нурлан кыздын күлкүсүнөн дагы бир жанга жагымдуу, жүрөгүнө жакын, өзүнө тааныш белгини көрдү. Жүрөгү алып учту. Эмне кылаарын билбей, кыздын колун кармаган бойдон эс болуп турду. Кыз колун Нурландын колунан акырын сууруп алды. Бул капысынан учуп келген көгүчкөн, эмнели мынчалык жүрөгүмдөгү эски жаранын тагын жаңыртып турат. Нурлан түзөлө берип, ордуна барып отурду. Кудай ато, деди ичинен. Же адамдар бири-бирине ушундай өңүнө өңү, боюна бою, үнүнө үнү окшош болуп жарала береби? Кызык картина. Эске келбеген табышмак. Нурлан өзүн бул жерде, кыздын алдында өз даражасын унутуп, аргасыз, алсыз адамдай чайпалып, эмне кылаарын билбей турду. Нурлан башы менен асманды тиреп, алтын түркүк болуп турса да, алда адам да. Анын көрөгөч, кыраакы көзү, кусалуу жүрөгү, бир уядан учуп, бир курсактан чыккан сүйкүмдүү карындашын уламдан улам өзүнө жакын сезип, магниттей тартылып, өзөгү өрттөнүп баратты. Бирөө келип, ушул кыз сенин адашып калган карындашыңдын өзү дебеспи? Анда Нурлан кызматка да, дөөлөткө да, байлыкка да ыраазы болуп, бул кыз үчүн баардыгын берүүгө даяр эмес беле? Колундагы ручканы ары-бери ойнотуп, ойлуу отурган Нурлан бир демден кийин: «Эртең сабактан кайсы убакта чыгасың?» деп сурады. «7-де. Сабактан кийин ушул кабинетке келгин, жарайбы?» «Кечиндеби?» «Биз иштейбиз. Сүрөтүң болсо бирде ала келгин, делага чаптаганга керек». «Кандай делага?» Аны кийин айтам». Нурлан сүрөттү тим эле шылтоолоп сураган. Ал өз оюнда аны Рахаттын сүрөтүнө салыштырып көргүсү келген. Толкун прокурордун өзүн бул жерге эмне чакырганын да даана билбеди. А прокурор болсо Толкунду көргөн минуттан баштап иш боюнча сүйлөшүүнү унутуп койду. Кыз бая күнү бирөөнү абаска, бирөөнү үйүнө жиберген сүрөттөн калган экөөнү өзүнө алып калган. Прокурордун сүрөт сураганынан улам, балким ошол жараар деген ниет менен колундагы сумкасынан кара конвертке салынган бир топ сүрөттү алып чыкты. «Бул сүрөт жарайбы, жолдош прокурор?» «Эми эле сүйлөшүп макулдашпадык беле? Кайта эле жолдош прокурор дей бересиң, байланайын». Нурлан мээрибин төгө бажырайып күлдү. Толкун жигиттин маңдайкы тиштеринин экөө алтын экенин эми гана даана байкады. Аппак жүзүнүн ажарын ачып турган бул тиштер Чокоевду мурдагыдан да сулуу, эң эле көрөшөм кылып көрсөттү. Кыздын ичи сып, жүрөгү жарылып кетүүчүдөй дикилдеди. Ушул саамда жигит көзүнө ушунчалык ысык, сүйкүмдүү көрүнүп кетти. Нурлан болсо колуна жаңы алган сүрөттү тиктеп турду. «Жарайт экен Садага, мага дал ушундай сүрөт керек болчу. Жаңы түшкөнсүң го». «Бөбөктөрүм сүрөтүмдү сурап кат жазышыптыр, ошого түшкөм. Мени сагынып жүрүшкөн окшойт үйдөкүлөр». Нурландын көзү Толкундун колундагы башка сүрөттөргө түштү. «Тигил кимдер?» Кыз колуна кармап отурган топ сүрөттүн ичинен абасты бөлүп алып,
калганын Нурланга берди. Анан алар менен бир баштан тааныштыра баштады. Бул Чолпон. Көлөкөм жакшы түшүптүр. Карасаңыз, кадим эле өзү. Эмнең болот? Сиңдим. Баарыбыздын кичүүбүз ушул жаман кыз. Нурлан сүрөт менен Толкунга алмай термей карады. Жакшынакай, ажарлуу кыз. Бирок эжесине эч бир жерин окшото албай убараланып жатты. Экинчи сүрөттү көргөн жигиттин жүзү өзгөрө түштү. Жана отурган баланын бирөө Толкунга окшогонсуп кетти. Иниси болду экен деген суроо көңүлүнө кылт этти. Бөбөктөрүңбү Толкун булар? Ооба, бөбөктөрүм. Ал эми бул биздин ортобузда отурган атам менен энем. Нурлан бейтааныш адамдарды көпкө тиктеди. Атаңдын көрү дүнүйай. Жок дегенде, ата энемден ушул өңдүү бир эстелик болсочу. Мен алардын кандай адамдар экенин да эске жакшы тута албай баратам. О, анда мынтип сүрөткө түшүү кайда, деди ичинен. Анан Нурлан атасы Чокон сүрөткө жолдоштору менен түшкөнүн, аны өз көзү менен көргөнүн эстеди. Бирок аны чаң жугузбай ардактап сактоочу энесинин да сөөгү сөпөт, устуканы упат болгону качан? Кайрандарым, деди кабагы карыш түшүп көмөкөйүндө шыбырап. А бул ким? Жалгыз сүрөттү көрсөттү. Зайнидин агай, мен биринчи мугалимим эле. Зайнидин? Зайнидин деген облоно ушул жигитпи? Прокурордун түрү дароо өзгөрдү. Согушка чейин мектепте директор болуп иштеген да, Сиз аны кайдан билесиз? Же тааныйсызбы? Толкундун деми буулуга баштады. Байкуш агай сонун киши эле, азыр ал жок. Өзүнөн өзү эле өлүү тирүүсү белгисиз жоголуп кетти. Өзү эмес, бир тал чачын жерге калтырууга кыюучу адам болсочу. Значит, Зайнидин Буланбеков деген ушул жигиттечи? Да, жаш экен бечара. Сени менен чыныгы жумуш боюнча эми ачык сүйлөшө турган болбодумбу? Булар ошентип отуруп сөздөн ишке өтүп кетишти. Нурландын суроосуна кыз кыска жана так жооп берип отурду. Ал Самат жөнүндө өзү канча билсе ошону айтты. Кыскасы, Самат Зайнидинди сени өзүнөн тартып кетүүгө жардамдаш болгондугу үчүн жаман көрүүчү экен да, ушундайбы? Ошондой болуш керек. Анткени агайым менин таламымды талашып, башыбызга күн түшүп турган кезде атама жөлөк болду. Аны соттотту. Окууга келишимеде ошол киши жардам берди. Ата энем мени окутууга өздөрү да аябай ынтызар болушчу. Алар Саматтын байлыгынын да, бийлигине да карашкан жок. Толкун сүйлөп да, ыйлап да жатты. Ырас эле мынтип Зайнидиндин дайынсыз жоголуп кетээрин ал кайдан билди? Эгер аны Саматтын өлтүргөнү чын болсо, Зайнидиндин канына ортоктош, өлүмүнө себепкер болгон менин өзүм эмей ким болмокчу, деп ойлоду. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген ушул. Кенедейимден тарбия таалим берип, окутуп, адам кылган адамдын ичкен ашына, көрөр күнүнө уу болуп тамгандыгым үчүн эмне кылышым керек? Айтчы Толкун, Зайнидинди өлтүрүү Саматтын колунан келет деп ойлойсуңбу? Кыз тунжурай түштү. Ким билет? Самат жолорка, силердин айылга барганда Зайнидин ошол жерде экен да, Анан жигит ошол түнү жоголду. Ооба. Бул жөнүндө сенин түшүнүк катың иш козгоого жардамчы документ болот. Мурдагы өзүң жөнүндө болгон иштин баарын кыска, так, түшүнүктүү кылып кошо жазгын, жарайбы? Качан алып келесиң? Эртең сабактан кийин. Рухсат этиңиз, мен кетейин эми. Бара кой. Сени көпкө кармадым окшойт. Бирок эшикке чыккандан кийин эле Нурлан байкеңди унутуп койбо Толкун.
Тез-тез келип тур макулбу? Мен сени көрбөй калсам сагынып кетүүчүдөй болуп турам да. Анан ал кызга муктаждыктарың болсо уялбай айт, жардам берип турам, деп айткысы келсе да айта албады. Анын жупуну кийимин баштан аяк караган калыбында узатты.